Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун Ош бөлүмү улуттук адабият күнүнө карата Токтогул Сатылганов атындагы китепкана менен биргеликте бүгүнкү кыргыз адабиятынын күнгөй тескейи муундар байланышы деген темада талкуу тегерек стөлүн өткөрүштү. Бул иш-чарага Жазуучулар союзунун Ош бөлүмүнүн мүчөлөрү жана облустук администрациянын өкүлдөрү, адабиятка кызыккан жаштар катышышты. Биз ушул бүгүн канткенде дүйнөлүк адабияттын шаарына кошулабыз, жаштарды канткенде адабиятка шыктандырабыз деген теманын алкагында сөз кылалы деп атабыз. Анан кыргыз поэзиясынын дагы бүгүн мындай жоон топ жаштар өсүп келе жатат, алардын дагы өксүктөрүн дагы артыкчылыктарын дагы белгилейбиз деген үмүтүбүз бар. Буюрса ошол алдыда чыгармачыл инсандардын биздин улуу муунда өкүлдөрү менен жаш муундардын ортосундагы байланыш түзүү үчүн чыгармачыл кечелерди уюштурууну пландап атабыз. Анан теле баяндарды, жанагы маектерди дагы уюштуруп мындай сериясын жасап атканбыз. Аларды дагы улантабыз. Руханий баарлашуу деген биздин бир жакшы рубрикабыз бар эле, аны дагы кайрадан жандантууну көздөп турабыз. Буюрса дагы ушул чыгармачылыкты өнүктүрүү багытында бир топ иш-чаралар азыр кийинки жылдын планында бар. Эми жылды жыйынтыктап атып, биз бүгүн өткөн күнгө дагы сереп салабыз. Майрам 1928 жылдын 12 декабрында төрөлгөн адабияттын белгилүү классиги Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган. Жазуучу заманбап интеллектуалдардын улуттук маданиятын сактоону милдет катары көргөнү белгилүү. Анын китептери көптөгөн тилдерге которулуп, чыгармалары боюнча 10дон ашык фильмдер тартылган, спектакльдер жана опералык чыгармалар коюлган. Кыргыз адабиятынын чыйырын салып кеткен улуу жолду ошол Токонбаев, Элебаев, Айтматов баштаган, Осмонов баштаган чоң жолду ушул кийинки муун кандай татыктуу уланып кетти. Бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандагы адабият, проза, поэзия, драматургия кандай өңүттө кетип атат, мына ушул тууралуу талкуу кылайын деп чогулдук. Буюрса ушул максатка жетип атабыз. Айрыкча ушул кыргыз адабиятындагы өксүктү толтуруу жагын талкууга алайлы деп турабыз. Сын жанры бүгүн жок болуп турат. Анан бардыгы эле ушул бүгүнкү замандын жана материалдык кызыкчылык, убакыттын тардыгы деп шылтоолот, бирок дүйнөдө адабият башка өңүттө баратат да. Романистика жанры, роман жанры кыскарып, бир көлөмү да кыскарып, жаңы стиль, жаңы өңүттө кетип атат. Поэзия дагы ошондой өзгөрүүдө. Аталган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасында жыл сайын уюштурулуп келет. Саамалыктын максаты бүгүнкү адабияттын абалын, оң тескери жактарын, жаңылыктарды талкууга алуу. Улуттук адабият китепканада бизде мындай жөн эле ал адабияттардын тизилип турушу эмес, ошол адабияттарга маани берип элдин окушу. Ошол эле мезгилде ушу адабият аркылуу адамдын табити калыптанышы, ушулардын бардыгы биз үчүн, бардыгы эле биздин окурмандар үчүн маанилүү деп ойлойбуз. Себеби дегенде биз бала кезден эле адабиятты окуганда бир каарманды алып, ошо каармандын ордуна өзүңү коюп, кыялданып, ошо каарман өзүң болгуң келип, анан ошол аркылуу биздин мындай адамдык деңгээлибиз калыптанды деп ойлойм да, көп адамдардыкы. Анан негизинен айтмакчымын, ошо китепти окуп, ошо адабиятты көп окуган адам өзү дүйнө таанымы кеңейет. Анан бул иш-чаралардын негизги максаты ошо окурмандардын табитин мындай духун көтөрүү, ошо табитине туура келген чыгармалар менен тааныштыруу, ошол эле кезде ошо адамдарга кичине болсо дагы билим алуусуна көмөктөшүү. Себеби дегенде билимсиз адам, биздин мындай билимсиз адам биздин кыргыз мамлекетибизди өнүктүрө албайт. Ошо биздин жаштарыбыз билимге суарылса экен, ошол жаңы келген китептер менен таанышса экен, анан ошолордон баягы жакшынакай билимдүү адамдар чыгып, Кыргызстандын экономикасын, Кыргызстанды алыска тааныткан ошо биздин жаштар чыкса экен деген тилегибиз менен биз көп иш-чараларды өткөзөбүз. Улуттук адабият күнү Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен Кыргызстанда 2011 жылдан бери жыл сайын 12 декабрда белгиленип келет.
Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Арутан көрсөтүүсү.